Эртең эле чачтын түшүүсү дагы мындай ыңгайсыз абалга алып келет. Айтор адамга жакпайт бул нерсе. Менде да ушундай нерсе болгон. Могу чачтын бияктары суюлуп кеткен. Суюлуп, чачтар дагы ичкере баштайт. Ошо төбөгүңүз көрүнө баштайт, агара баштайт. Менде да ошондой учур болгон дагы. Мен кантип карайттым? Акыркы күндөр мага айткандар да боло баштады. Мына чачың карай баштап турго, карайып калыптырго дегендерчи. Ошондойлорго жакшы сунуш. Эгер сизде дагы мендей учур болуп аткан болсо, мындай көбүндө эле бар мындай маселе. Моундай дисар майлары, дисар майы, анан тричак майлары. Бул экөөнү кошуп колдонсоңуз деле болот, үзгүлтүксүз. Бир жумада как маска катары. Мен кандай колдонуп аттым? Бир жумада 2 жолу, мисалы үчүн биринчи дисарды тамчылатып башыңызга сүйкөйсүз, анын аркасынан эле могу тричаптын эмесин майыны сүйкөйсүз дагы, баягы зубный щетка бар го, ошо менен эле сүртүп туруп эле үстүнөн шапка кийип же жылыраак бир нерсе кийип туруп жатып аласыз. Эртең менен шампунь менен кайра жууп коесуз. Ушул нерселерди кайталаштык менен чач кадимкидей азыктанат, чачка керектүү витаминдер толукталат. Анан чач баягы ичкерип кеткен чачтар акырын жонура баштайт. Анан жонура баштаганда чачыңыз калың боло баштайт. Түшкөнү сөзсүз түрдө токтойт анысы. Ошентип анан жаңы чачтар, өсө турган жаңы чачтар да пайда боло баштайт. Булардын баалары деле өтө кымбат эмес. Номерлерге чалып, тактап сурап аласыз.